Лейлек районундагы Борбордук айылы менен Тажикстандын Кестефарс айылын бир эле көчө бөлүп турат. Бул жолдо бара жатканда бир эле учурда Кыргызстандын да Тажикстандын да аймагында болосуң. Эки өлкөнүн коңшу айылдарынын тургундары мурдагыдай эле катташат, бирок жолду кесип өтүүгө мүмкүн эмес, себеби чек ара жабык. Биз дагы балдарда айтабыз, жолго чыкпагыла биз. Бир эле жол бизди айырып турат, чек ара. Түшпөгүлө Кыргызстан жак болсо дагы жолго жакын барбагыла деп biz уктуруп турабыз окуучуларга. Эта дорога разделяет Кыргызстан от Таджикистана. И машины с кыргызскими номерами не могут останавливаться с этой стороны, а машины с таджикскими номерами не могут останавливаться с этой стороны. Но проезжать вот так можно без остановки. Борбордук чоң айыл, бир нече үй бүлө чек арадагы жаңжалдан кооптонуп көчүп кетишкен. Алар чек ара маселеси чечилсе эле кайра келүүгө даяр. Бултура экөө катталды, экөө. Onu biz справка жок да, ата-энеси менен байлансак жооп бербейт. Анан айыл өкмөтүнөн көчүп кеткенин тастоочу документ менен мектептен чыгардык. Кийин байлансак мектепке жайгаштырыптыр. Убактылуу жайгаштырдык, кайра барабыз деп ата-энеси ошону билдирип турат азыр. Бардыгынын кеткенинин бир себеби ошо чек арадагы тынчсыздык, куралдуу кол салуу болуп калышы мүмкүн деген ар кандай паникада болуп калат, ошого көпчүлүк коркуп кетип калышты. Көп кишиге арналган салтанат үчүн арка борбордук айылдарындагы тойкана кафелерге тажикстандыктардан да суроо талап болгон. Кыргыздардын тойканасында тажикстандыктардын көптөгөн үлпөт тойлору өткөн. Чек аранын эки тарабында жашаган тургундар чыр чатакка чейин туугандай болуп калышкан. Бир нече кыргызстандыктардын Тажикстанда да туушкандары бар. Алар коңшу аймактагы туугандарын жолту аркылуу өзүнөн болсо да көрүп, бата тилегин алуу үчүн жергиликтүү тойканаларда тойлорду өткөрүшөт. Чек ара маселелери чечилгенде гана тынч жашоого кайтарын айткан жашоочулар азырынча эки жакты бөлүп турган жолдун биригүүсүн күтүүгө аргасыз. Ал жерге илгертен эле беттеги элдер баягы кудалашып, тууган уруксат кыз берип, келин алып ошондой катташ болгон да. Азыр тууганынка бара албайт. Телефон аркылуу эле сүйлөшөт окшойт да. Азыр карым катташ токтоду да эми. Мындайча айтканда, тойга бара албасаң, бир маракесиге бара албасаң, жакшы жаман күнүгө бара албайбыз. Ошондой Тажикстандагы туугандарга биз азыр бара албайбыз.